6 bölüm. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Ким теңирге каршы мындай иштерди кылып күнөөгө батса, сактап турууга берген нерсени бербей танып кетсе, же бирөөнүн буюмун менчиктеп алса, же уурдап алса, же жакынын алдап кетсе, же бирөөнүн жоголгон буюмун таап алып унчукпай койсо, адамдар жалган убада берип күнөөгө баткандай жалган убада берсе, анда ал күнөө кылып айыптуу болгондуктан уурдап алганын, же менчиктеп алганын, же сактап турууга берилгенди, же таап алган нерсесин кайтарып берсин. Эгерде ал бирөөнүн бир нерсесин алдап алса, аны толугу менен кайтарып берсин. Айып үчүн чалынуучу курмандыгын алып келген күнү анын баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп ээсине кайтарып берсин. Ал сенин баалаганың боюнча айып үчүн чалынуучу курмандыкка койлордун ичинен кемчилиги жок кочкорду теңирге арнап ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны теңирдин алдында күнөөдөн ушинтип тазалайт. Ошондо ал кандай күнөө кылып айыптуу болсо, бардыгы кечирилет. Анан теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Аарон менен анын уулдарына бүтүндөй өртөлчү курмандык жөнүндө төмөнкүдөй мыйзамды бер. Бүтүндөй өртөлчү курмандык өртөлчү жайда түнү бою калсын. Курмандык чалынуучу жайдагы от түнү бою күйүп турсун. Ыйык кызмат кылуучу зыгыр бууласынан токулган сырт кийими менен зыгыр бууласынан жасалган ич кийимин кийип, курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өртөлгөн курмандыктан калган гүлдү чыгарып алып, курмандык чалынуучу жайдын жанына койсун. Анан үстүндөгү кийимдерин чечип, башка кийимдерди кийип, гүлдү стандын сыртындагы таза жерге алып чыксын. Бирок курмандык чалынуучу жайдагы от өчпөстөн күйүп турсун. Ыйык кызмат кылуучу ага ар күнү эртең менен отун жагып, анын үстүнө бүтүндөй өртөлчү курмандыкты коюп, анын үстүнө тынчтык курмандыгынын майын өрттөп турсун. Курмандык чалынуучу жайда от дайыма күйүп турсун, өчпөсүн. Нан курмандыгы жөнүндөгү мыйзам мындай: Аарондун уулдары аларды теңирдин алдында курмандык чалынуучу жайга алып келишсин. Анан ыйык кызмат кылуучу нан курмандыктарынын ичинен зайтун майы кошулган, үстүнө ладан салынган буудай унунан бир ууч алып, жыпаржыттуу зат түтөтүлүүчү жайда өрттөсүн. Бул курмандык теңир эсине алыш үчүн өрттөлгөн, жыты теңирге жаккан курмандык. Нан курмандыгынын калганын Аарон менен анын уулдары жесин. Алар ачыткысыз нанды ыйык жайда, жыйын чатырынын короосунда жешсин. Ал ачыткы кошулбай бышырылсын. Мен муну мага арналган курмандыктардын ичинен аларга үлүш кылып бердим. Бул күнөө үчүн жана айып үчүн чалынган курмандык сыяктуу эле эң ыйык курмандык. Аны Аарон тукумунун эркек аттууларынын баары жесе болот. Бул курмандык силердин укум тукумуңарга теңирдин курмандыктарынын ичинен түбөлүккө калсын. Ага тийгендин баары ыйык болуп калат. Анан теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Аарондун жана анын уулдарынын ыйык кызматка майланган күнү теңирге алып келе турган курмандыгы бул: күн сайын алып келинүүчү эйпанын 1/10 бөлүгүнчөлүк буудай уну, анын жарымын эртең менен, жарымын кечинде алып келсин. Ал көмөч казанга зайтун майы кошулуп бышырылсын. Сындырып алып келген нан курмандыгындай кылып, аны да сындырып, үстүнө зайтун майын куюп алып кел. Аны теңирге жагымдуу жыт чыгаруу үчүн алып кел. Аны Аарондун уулдарынын ичинен атасынын ордуна дайындалган ыйык кызмат кылуучу аткарсын. Бул теңирдин түбөлүк мыйзамы. Ал бүт бойдон өрттөлсүн. Ыйык кызмат кылуучу алып келген бардык нан курмандыктары желбестен бүт бойдон өрттөлсүн. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Аарон менен анын уулдарына күнөө үчүн чалынуучу курмандык жөнүндөгү мыйзам мындай деп айт. Күнөө үчүн чалынуучу курмандык теңирдин алдында бүтүндөй өртөлчү курмандыктар союла турган жерде союлсун. Бул эң ыйык нерсе. Аны күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты чалып жаткан ыйык кызмат кылуучу жесин. Ал ыйык жерде жыйын чатырынын короосунда желсин. Анын этине тийгендин баары ыйык болуп калат. Эгерде анын каны кийимге чачыраса, анда кан чачыраган кийимди ыйык жерде жуу. Ал бышкан чоп идишти талкалап сал. Эгерде ал жез идиште бышырылса, анда аны тазалап суу менен жуу. Аны ыйык кызмат кылуучулар тукумунун эркек аттууларынын баары жесе болот. Бул эң ыйык нерсе. Күнөө үчүн чалынуучу курмандыктын каны ыйык жайды ыйыкташ үчүн жыйын чатырына киргизилсе, анда ал курмандык желбесин, ал отко өрттөлсүн. 5 забур. Ырчылар тобунун башчысына үйлөмө аспап менен дөөттүн забуру. Теңир сөздөрүмдү ук, ойлорумду түшүн. Муң зарыма кулак сал, падышам менен, Кудайым менен. Анткени мен сага сыйынып жатам. Теңирим, үнүмдү эрте ук, алдыңа эрте келип күтүп турайын. Анткени сен мыйзамсыздыкты сүйбөгөн Кудайсың. Жамандык кылган адам сенин алдыңда тура албайт.
Ыймансыздар көз алдыңда тура алышпайт. Мыйзамсыз иш кылгандын бардыгын сен жек көрөсүң. Жалган айткандарды сен ойрон кыласың. Канкор менен жүзү карадан теңир жийиркенет. Мен болсо сенин улуу райымың менен сенин үйүңө кирип, сенин ыйык ибадатканаңдын алдында сенден коркуу менен таазим кылам. Теңир, душмандарым үчүн мени чындык жолуна сал. Өзүңдүн жолуңду менин алдымда түздө. Анткени алардын оозунда чындык жок. Алардын жүрөгү бүлгүн, кекиртеги ачык мүрзө тилдери менен жасакерленишет. Кудай аларды жазала. Алар өздөрүнүн арам оюнан апат болушсун. Аларды көп ыймансыз иштер үчүн четке как. Анткени алар сага нааразы болуп, каршы чыгышкан. Сага таянгандардын бардыгы кубанычка бөлөнүп түбөлүккө кубанышат. Сен аларды коргойсуң. Сенин ысымыңды сүйгөндөр сени менен мактанышат. Анткени сен Теңир адил адамга батаңды бересиң. Аны өзүңдүн ырайымың менен калкан сымал калкалайсың. 6 забур. Ырчылар тобунун башчысына 8 кылдуу аспап менен Дөөттүн забуру. О Теңир, мени ачуун келип турганда ашкерелебе. Мени каарданып турганыңда жазалаба. Ырайым кыл Теңир, анткени мен алсызмын. Айыктыр мени Теңир, анткени сөөктөрүм титиреп жатат. Жанымда аябай кыйналып турат. О Теңир, мага качан жеңилдик бересиң? Мага назар сал Теңир, жанымды куткар, мени өзүңдүн ырайымың үчүн сакта. Анткени өлгөндөр сени эскербейт, көрдө жатып ким сени даңазалайт? Үшкүрө берип аябай чарчадым. Жаткан жеримди ар түнү көз жашым менен жууйм. Төшөгүмдү көз жашка чылайм. Кайгыдан көздөрүм соолуду. Бүт душмандарымдын айынан көздөрүм тунарып калды. Мыйзамсыз иш кылгандар, баарыңар менден оолак болгула. Анткени Теңир менин ыйымды укту. Теңир жалынганымды укту. Теңир сыйынуумду кабыл кылат. Менин бүт душмандарым маскара болуп, аёсуз кыйратылышсын. Артка качып, заматта уятка калышсын. 21 бөлүм. Падышанын жүрөгү Теңирдин колунда. Ал аны агын суудай каалаган жагына бурат. Адамдын баардык жолу өзүнө түз көрүнөт, бирок жүрөктү Теңир салмактайт. Курмандык чалганга караганда акыйкаттык менен чындыкты сактоо Теңирге көбүрөөк жагат. Мыйзамсыздарды айырмалап турган текебир көз менен менменсинген жүрөк күнөө. Аракетчил кишинин ойлору молчулукка умтулат. Ал эми ар бир шашма адам зыян тартат. Жалган тил менен тапкан байлык бат тараган буу. Андай байлыкка умтулгандар өздөрүнө өлүм издешет. Мыйзамсыздардын зордук зомбулугу өздөрүнүн башына түшөт. Анткени алар акыйкаттыкты сактоодон баш тартышты. Бузулган адам терс жолдо жүрөт, ал эми таза адам туура иш кылат. Ажаан аял менен заңгыраган үйдө жашаганча, үйдүн чатырынын бир бурчунда жашаган артык. Мыйзамсыздын жаны кыянаттыкты жакшы көрөт. Ал өз досуна да ырайым кылбайт. Шылдыңчыл адам жазаланганда жөнөкөй адам акылдуу болуп калат. Акылдуу адам насаат укканда билими дагы көбөйөт. Адил адам мыйзамсыздын үйүн карап, анын жамандыкка кабылганын көрөт. Жакырдын ыйын укпай кулагын жаап алган адам өзү да ыйлайт. Бирок анын үнүн эч ким укпайт. Жашыруун берилген белек ачуунуп басат. Жең ичинен берилген тартуу катуу каарды кайт кылат. Акыйкаттыкты сактоо адил адам үчүн кубаныч, кыянаттык кылгандар үчүн коркунуч. Түз жолдон чыккан адам өлгөндөргө кошулат. Оюн күлкүнү жакшы көргөн адам жакырданат. Ал эми шарап менен майды жакшы көргөн адам эч качан байыбайт. Адил адамдын кунуна мыйзамсыз адам кетет. Арамдыгы жок адамдын кунуна амалкөй адам кетет. Ажаан ачуулуу аял менен жашаганча ээн талаада жашаган жакшы. Акылдуунун үйүндө суктандырган байлык жана май болот. Ал эми акылсыз аларды чачат. Акыйкаттык менен кайрымдуулукту сактаган адам өмүрдү, чындыкты, атак даңкты табат. Акылдуу адам күчтүүлөрдүн шаарына кирет да алардын таянган чебин кулатат. Оозун жана тилин тыйган адам өз жанын жамандыктан сактайт. Текебер бузукунун аты шылдыңчыл, ал текеберликтин күүсү менен иш кылат. Жалкоону өзүнүн ач көздүгү өлтүрөт, анткени анын колдору иштегиси келбейт. Ал күн сайын аябай ачка болуп турат. Адил адам болсо бере берет, бергенине өкүнбөйт. Мыйзамсыздардын курмандыгы жийиркеништүү, айрыкча алардын эки жүздүүлүгү менен алып келгени жийиркеништүү. Жалган күбө өлөт, ал эми билгенин айткан адам ар дайым сүйлөйт. Мыйзамсыз адамдын бети калың, ал эми адил адам түз жүрөт. Теңирге каршы даанышмандык да, акылмандуулук да, акыл кеңеш да жок. Атты согуш күнүнө карата даярдайт, бирок жеңиш Теңирден келет. 4 бөлүм. Кожоюндар, асманда Теңиргер бар экенин билип, кулдарыңарга адилеттүү, туура мамиле кылгыла. Туруктуулук менен сыйын кыла, сергектик менен, ыраазычылык билдирүү менен сыйын кыла. Биз үчүн да сыйынып тургула. Кудай бизге өзүнүн сөзүн таратышыбыз үчүн, Машаяктын жашыруун сырын жар салышыбыз үчүн эшик ачсын. Мен ошол жашыруун сыр үчүн камакта отурам.
Бул жашыруун сырды кандай жар салышым керек болсо, ошондой ачып беришим үчүн сыйынып тургула. Вакыттан пайдаланып сырттагыларга акыл эстүүлүк менен мамиле кылгыла. Сөзүңөр туз менен татытылгандай дайыма жагымдуу болсун. Ар бир адамга жооп бере билгиле. Сүйүктүү бир тууганыбыз, ишенимдүү кызматчы жана теңир жолунда эмгектешим Тихик мен тууралуу силерге баарын айтып берет. Силердин абалыңарды билишүү үчүн, силерди сооротушуу үчүн мен аны силерге араңардан келген ишенимдүү жана сүйүктүү бир тууганыбыз Онесим менен бирге жөнөттүм. Алар бул жерде болуп жаткан иштердин баарын силерге айтып беришет. Мени менен бирге камакта отурган Аристарх жана Барнабанын жээни Марк жөнүндө силер эгерде ал силерге келсе кабыл алгыла деген буйрук алгансыңар. Ошондой эле Жус дегенде ысымы бар Ыйса силерге салам айтып жатышат. Алар сүннөткө отургузулгандардан. Кудайдын падышачылыгы үчүн кызмат кылган алар менин соорончум болуп калышты. Иса Машаяктын кулу, силердин араңардан келген Эпафрас силерге салам айтып жатат. Силер жеткилең болушуңар үчүн, Кудайдын эркин таанып билишиңер үчүн ал дайыма сыйынат. Ал силер үчүн жана Лаодикеядагылар менен Жераполдогулар үчүн өзгөчө кам көрүп жатат деп күбөлөндүрөм. Сүйүктүү дарыгер Лука менен Демас силерге салам айтып жатышат. Лаодикеядагы бир туугандарга жана Нимпанга, анын үйүндө чогулган жыйынга салам айтып койгула. Бул катты окуп чыкканыңардан кийин Лаодикеядагы жыйында окугудай кылгыла. Лаодикеядан келген катты силер да окугула. Архипке айтып койгула. Теңирден алган тапшырмасын аягына чыгарсын. Мен Павыл бул саламды өз колум менен жазып жатам. Менин туткунда жүргөнүмдү унутпагыла. Кудай баарыңарга ырайымын төгө берсин. Амин.